УТРК Баткен телеканалынын эфиринде телерейд программасы, студияда мен Айбегим Набиева, саламатсыздарбы. Жайкы эс алуу мезгилинин башталышы менен өлкө аймагында сууга чөгүү фактылары көбөйүп жаткандыктан жарандардын коопсуздугун камсыздоо маселеси өзгөчө көңүл борборунда. Айрыкча балдардын өмүрүн жана ден соолугун коргоо максатында Баткен шаарында алдын алуу иш-чаралары күчөтүлүп, эс алуу жайларында жана ачык суу объектилеринде көзөмөл жүргүзүлүүдө. Бул багытта Баткен шаардык мэриясынын тапшырмасы менен түзүлгөн атайын комиссия шаар аймагындагы бассейндерде жана төрткүл суу сактагычында рейд өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө бассейндерде куткаруучулардын даярдыгы, коопсуздук эрежелеринин сакталышы, санитардык абал жана эс алуучулар үчүн түзүлгөн шарттар текшерилди. Ошондой эле ата-энелерге жашы жете элек балдарды кароосуз калтырбоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, коопсуздук эрежелерин сактоо эскертилди. Баткен шаардык мэриясынын тапшырмасына ылайык түзүлгөн атайын комиссия шаардагы эс алуу жайларындагы коопсуздук талаптарынын аткарылышын текшерип, жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Рейдке шаардык ички иштер бөлүмү, санитардык эпидемиологиялык кызмат, үй бүлөлүк медицина борбору, өзгөчө кырдаалдар бөлүмү, социалдык коргоо жана балдар иштери боюнча адистер, ошондой эле мэрия кызматкерлери катышты. Өкмөттүн өзүнүн 466 токтому бар го. Ошол негизде ар бир службаны алып келип, коопсуздуктарды, чөгүүлөрдүн алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, спасательдериңиздер бардыңыздар өзүңүздөрдүн. Жок, келгенбиз өзүбүз эме кылдык. Быйыл дагы квалификациясын жаңылаттыбы? Жаңылатып кичине неме кылдык, анан дагы бир баланы окутканбыз, бишекте жете жакын улак керек. Бишектен окуп керек да ол. Бизге кат барып, ошо каттын негизинде берке бияк негези өткөндө барып ошо бир баланы жөнөттү окууга. Окууга барып, сертификат алып булар. А былтыр сиз окуп келесиз. Быйылкыга дагы жаңылап коюшуңуз керек да. Сиз эми азыр куткаруучу болуп карап турасыз да. Азыр эми куткаруучу болуп, анан аялдар жакта дагы өзүнчө туурабы бул жакта. Ал жакка дагы өзүнчө куткаруучуларды коюш керек биринчиден. Эмнеге дегенде аял кишилер дагы ошолор көзөмөлгө алып туруш керек да. Сиз ал жакка кире албайсыз. Туурасын айтканда. Жылда биз Баткен шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан эскертип беребиз ошо. Куткаруучуларды окуп, ошонун негизинде сертификаты бар куткаруучулар турса, жаш балдарды көзөмөлгө алып, туразың адам да айтканда, сиз албаганы бар да, суда. Эми ошо атайын буларда бөлүнгөн, ошо могу жакта кичинерээк жаш балдарга, нарабы чоң адамдарга, анан бул жагында аялдарга. Азыр бул жагында окууга булар жөнөткөн окууга, быйылкы жылдын эсебинен. Сертификат алып, кудай калса жакында келет куткаруучусу. бишекте окуп атат. Көлдө окуп атат азыр. Көлдө да. Анан былтыр сиз барып окуп келгенсиз, быйылкыга да сертификатыңызды жаңылашыңыз керек. Быйыл эмнетен сезонда барабыздан жаңылайбыз өзүдан. Жок, азыр ошого эртең кийин бул боюнча сертификатты жаңылабаса, деген мындай айтканда сиз көзөмөлгө ала албайсыз да. Эмне дегенде куткаруучу сертификатыңыз жаңыланбаганда. Жок, аздан эбиреме барбы спасатель? Мүмкүнчүлүк бар. Азыр барбы? Азыр спасатель мен өзүм спасатель. Бирок эртең жакында кудай катып барып туруп, баягы өзүбүздүн эмебизди дагы приоритет беребиз. Көлдөн. Биздин мынтип келгенибиздин себебин билесиз. Биздин милдет да булчу. Анан кийин азыр область боюнча бизге билдирүү келди, по области 5 бала чөгүүлөр бар экен. Ошого биздин шаарда жок экен, бирок алдын алып сиздерге дагы бир жеткизип коелу. Сиздердин милдетиңиздер бул өтө жоопкерчиликтүү иш да, адам өмүрү кетип атат бу жердечи. Атайын балондар каралганбы? Балондар каралган. Сиз өзүнүн баягы милдеттерин аткара берсе болсо, карап туруп, сууларыңыз канча күндө жаңыланып турат? Санитардык талаптарга жооп береби? 4 күндө 5 күндө 4 күндө бир алмаса. Бир жол алмаса. 3-4 күндө. Бир жол алмаса. Азыр сезондо күнүгө алмаштырбайсыздарбы? Жок, күнүгө жок. Күнүгө эмне кошо турган эмеси бар, сону сатат. Эми ачык айтыш керек аны. Жок, ошону мүмкүн болсо күнүгө алмаштырып туруңуздар. Азыр адам көп келет да сезондочу. Күнүгө жаңылаганга өзү 1,5 сутка болот. 1,5 сутка болот. Мына детскийде тез алмаштырат. Детский менен женский тез алмаштырат. Мына чоң эле бир 3 күнгө чейин, 4 күнгө чейин турат. Оны тез солардын эме болуп, экинчи күнү анан карап алмашат. Жок, анан ошол оорулар чыгып кетпеш керек да будан. Могу аялдарды караган жакка дагы сөзсүз аял кишилерден куткаруучуларды койгула. Куткаруучу болуш керек. Неге дегенде биринчи кезекте өзүңүз билесиз. Анан эркек адам ал жакка кирбейт эми. Ошого сөз аял кишиденби же болбосо убактылуу иштетпеш керек. Аны куткаруучу болмоюнчачы.
качан куткарчу коюңуздар, анан ошол убакта мындай айтканда көзөмөл болот да. Окутуу таспай акадан бирөө. Комиссия алгач шаардык стадиондун аймагындагы бассейнде болду. Бул жерде эс алуучулар үчүн түзүлгөн шарттар, санитардык абал жана коопсуздук талаптары текшерилди. Жооптуу кызматтар тарабынан бассейн ээлерине мыйзам талаптары жана коопсуздук эрежелери эскертилди. Үй бүлөлүк медицина борборунун өкүлдөрү бассейнде иш алып барган куткаруучунун атайын даярдыгы жана биринчи жардам көрсөтүү боюнча билимин текшеришти. Сүйлөбөсүнөн, күлбөсүнөн турасың, жат. Мындайбы? Ушундай жат. Эми суудан алып чыктыңыз, айтып, мен мындай жардам көрсөтөм деп айта бересиз. Судан биринчи. Көкүрөгүнөн алып чыкпайсыздар. Сен суудан алып чыктыңыз. Судан алып чыктык. Алып чыккандан кийин биринчи зрачогун карайбыз, дыхание барбы, дыханияны текшеребиз. Анан пульс көрөбүз. Анан полный көрүп бүткөндөн кийин балада зрачогун карап коебуз. Көздүн зрачогу чоңоюп кичинекейген. Андан кийин биз резкий уже биринчи жардамга баштайбыз. Эгер пульс боло турган болсо, жардам башталат. Экитебиз коектен алдын эмне көтөрүп коебуз биринчи. Себеби неме мынаны койбосо болбойт. Мына турган кийин неме кылабыз. Беребиз дыханияга. Анан дагы кайта неме кылабыз. Калына келгенде кийин мындай кылабыз. Koldu manda kıtıp, putlu manda kıtıp, şunday akvalda жаткызып koyuyoruz. Okudan толук өткөн эмессиз. Мен көрсөтүп берейинби? Түз карап жаттым. Жатар түз карап жатар. Алгач чөгүп атканда эч качан алдыдан алып чыкпайбыз. Аркасынан, колтугунан кармап алып чыгабыз. Алып чыккандан кийин туура айттыңыз, биринчи анализ жүргүзүп көрөбүз состояниясыга. Андан кийин пешене ыкмасы менен дыханиясын көрөбүз. Сезем, угам көрөм. Сездим, дыханиясы бар экенин көрдүм, дем алып жатканын. Андан кийин өзүбүзгө жакын колуну бул жака кылабыз. Андан кийинки узак колуну бул жака коебуз, кармап турабыз. Кийинки бизден алыс турган путуну, бүк путуңду. Мындай эле. Ушул абалда бурабыз. Буруп, путуну рычаг кылып коебуз. Бул кайра нар жака эме болуп кетпейт. Анан оозуга суу жутуп ала турган болсо, баягы задыхание болуп калбайт да. Сөзсүз түрдө эки кол менен эгини ачып коебуз. Бул аба кирип туруш керек. Болду. Медицина кызматкерге чейинки эгерде дыханиясы болсо, ушундай абалда гана жаткызып, психосоциалдык жардамды көрсөтүп турабыз. Эгерде дыханияны сезбей атсак, пульс жок болуп турган болсо, анда сөзсүз түрдө тез аранын ичинде түз эмес жүрөккө массаж жасап баштайбыз. Dıxaniyası жок болгондо. Жок болгондо гана. Жок болгондо эки адам болсо жатып туруп экен. Жатып туруп. Көбүрөөк жана болуш үчүн мындай адамга жардам көбүрөөк тезирээк болуш үчүн эки адам болсо, бир адам путун көтөрүп турса, ошончалык эффект көбүрөөк болот, Ошолор да айтып кеткен да, туурабы? Бир адам жүрөккө массаж кылып атса, 3 адам болсо, бирөө оозуна үйлөзө, бирөө массаж. Неге дегенде 5 мүнөт ага чейин адамдын өмүрү мындай айтканда сактап калууга мүмкүнчүлүк болот, Анан кийин бир адам эми үйлөп, кайра жүрөккө массаж бергенде чарчап калат да. Эки адам боло турган болсо, ошончалык эффект күчтүүрөөк болот. Неге дегенде жана баланын өмүрүн сактап калууга көбүрөөк эффект болот да. Мүмкүнчүлүк болот. Биздин ар бир минутабыз. Жүрөккө массаждагы мындай айтканда кичинекей балдарга кандай кылып беребиз? Билесиз, ана? Кичинекей балдарга эмнеге дегенде биз чоң адамдар болгондо мунун кабыргасы жукарак болот, Мындай жаш баланыкы кичинекей болот да. Но жер боло турган болсо, мындай кылып катуураак биз бере турган болсок, мунун кабыргасына жаракат кетирүүбүз мүмкүн. Ошого мындай жашына карап, ошондой кылып беребиз. Кичинекей, но жерде кичинекей балдар жүрөт го. Ошолорго атайын кичинекей жана менен берет. Неге дегенде бияка кабыргага заракка кетирип албаш үчүн, Мындай чоңураак балдарга колду дагы бүкпөйбүз. Колда түз болот, но жерден, Бүгүлбөш керек. Неге дегенде бүкпөй түз жүрөккө түз массаж бериш керек. Тура. Бүгүнкү рейдтик иш-чарада алгач ушул стадиондо жайгашкан балдардын бассейнине келдик. Бассейндеги спасатель, куткаруучу алгачкы жардам көрсөтүү боюнча бир нече мүчүлүштүктөргө учурады. Анткени булар дайыма даяр болуш керек. Ар кандай ситуация болуп кетиши мүмкүн, ар кандай акыбал болуп кетиши мүмкүн. Булар дайыма даяр туруш керек.
Андан соң рейд Байхан Мырза бассейнинде уланды. Текшерүү маалында ишкер өзү куткаруучу катары атайын окуудан өткөнүн ырастап, коопсуздук боюнча даярдыгын көрсөтүп берди. Yapsın. Seketleri kıvıl koyur. Nasıl? Bu sudan çıkarkanımız aki çatır. Sen bunday kaçatasın da. Çatır. Meni karab çat. Если суға чөккөндө биринчи текшерип алабыз. Сөзсүз түрдө нерде тамыр бар. Ошону көрөбүз. Если дем алып аткан болсо, жүрөк согуп аткан болсо, сөз оозун ачып көрөбүз. Тыгылганбы, тыгылган эмеспи. Так, значит, дем алып аткан боло турган болсо, бул баланы өзүнүн положениясында мындай жаткызабыз. Анакей. Ушул турушта биз күтөбүз болсун скорый помощька чалабыз. Бул жакта сөзсүз түрдө бирөө бизге жардам берип жатат. Анан если Окуудан өткөнсүз окуп келгем. Промес көрсөттүңүз. Ошону аз көрсөтүп кетейин. Шашпай. Караң, если дыхание жок болуп аткан болсо караң. Сөзсүз түрдө бул жерди текшеребиз. Бул жерден еще плюс дем алып атабы, албай атабы, onu da карайбыз. Оозун ачып көрөбүз. Если эчтеке жокпу, так, дем алып атат. Если дем албай турган болсо, биринчи жардам келгенге чейин бирөөнү чакырабыз, сөзсүз түрдө жаныбызга скорыйга чалып турат. Бул жерден келгенде, бул жерде боштук бар. Жүрөктүн эмеси. Если жүрөк сокпой жаткан болсо, ал келгенге чейин биз жардам берип турабыз. Бирок бул жерде мындайынан кетет. Мындайынан. Өзүнүн мына желкен салмагы да. Полный салмак кошуп беребиз. Если бул жаш бала боло турган болсо, 3 пальчика же 4 пальчика. Ошо менен иштейбиз. Секин. Колдун эмеси менен. Если жүрөк согуп аткан болсо, муну урганга мүмкүн эмес. Жүрөк согуп аткан болсо, сөзсүз түрдө буга биринчи жардам. Өзүнүн дыханиясы алып аткан болсо, бая положенияда жаткызат. Мен сиздерге көрсөтүп кеттим ба? Калына келүүчү абалга. Ооба. Ушул турушта. Ошондой эле санитардык кызмат өкүлдөрүнө бассейн суусун тазалоо жана дезинфекциялоо жолдору тууралуу маалымат берди. Бул немеге карап, литрге карап кетет. Если бизде азыр 500 куб боло турган болсо, мундан биз 18 ушту салышыбыз керек жумасын. Анан мына бирден биз күнүнө ол жерде идичи турат өзүнө. Ошого салабыз дагы жумуш бүткөндөн кийин сөзсүз иштеп коебуз. Бул полный суунун бактерияларын өзүңүздөр билесиздер, баягы оорулар бар, суудан жукчу. Ошолорго каршы бул иштеп берет да. Дарыларчы, ошол. Анан суудун тазалыгы, анан адамдардын коопсуздугуна жаш. Сөзсүз салыныш керек. Анан бул душубуз бар, жакынып чыкчу. Ошол жерге себилет. Жумуш бүткөндөн кийин жууп тазалап, хлор себип коебуз. Жыттанбаш үчүн, анан элдердин коопсуздугу үчүн. Бул азыр бул баланын айтышы боюнча 500 кубка 18 таблетканы салып жатат. Ошондо бул 500 куб болсо, где-то 18 таблеткасы где-то 1 килограмм болуп калат экен. Талабына жооп берет. Мына душ таблетка кылабыз дегенде да ошондой душта дагы замачный этип алып туруп, ошо замачный суудан алып туруп, ошонун граммный процентине караса, процентный отношение болот да. Ошого жаша кылмат бар да. Текшерүүлөрдү биз туура кабыл алабыз. Себеби азыр жай мезгил келгенине байланыштуу жаш балдар өзүңүздөр билип атасыздар, каналда жуунуп атат. Ал жерлер кооптуу. Коопсуз жерге келип ушул жерде жуунуп кетсе болот. Биздин көзөмөлдө болот. Спасатель мен өзүм болом. Менен сырткарда 3 бала бар, спасатель. Буюрса санитардык талаптар бардыгы аткарылып атат. Бир нерсе бир-эки кемчиликтерибиз бар экен. Резеткалар койгон элек, ошолорду алабыз. Анан ошол аптечкада бир-эки немеси жок болду, ошолорду буюрса толуктап койгонго аракет кылабыз сөзсүз түрдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү куткаруучулар менен өзүнчө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өзгөчө кырдаалдар жаралган учурдагы аракеттер боюнча эскертүүлөрдү беришти. Адистердин айтымында жайкы сезондо сууга байланыштуу кырсыктардын алдын алуу үчүн калк арасында маалыматтык иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Кооптуу аймактарга жана каналдардын жээктерине сууга түшүүгө болбойт деген эскертүүчү баанерлер илинип, жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Биздин Баткен шаарынын аймагында 2 бассейн бар, каттоодон өткөн. Буларда өткөндө окууга барышып келди, но Байхан эс алуу борборунун куткаруучулары барып, сертификаттары жакында келет дейт.
Булар окуудан өтүп келишти. Анан Насир Нисанов көчөсүндө жайгашкан стадион бассейнинде, ал жерде дагы азыркы учурда көлдө бир куткаруучусу окуп атат. Ал да окуудан өтүп келсе, анан кийин ал жерде да куткаруучу болуп эмгектенип ошол жерде көзөмөлгө алат да сууга түшүп аткан балдарды. Шаардын аймагында каналдар бар. Каналдын төрткүл суу сактагычы бар. Ал жерге дагы тынбай биз бөлүм тарабынан, кызматкерлердин тарабынан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Сууга түшүп аткан балдарга өз да Баткен шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан табличкалар илинип сууга түшүүгө кооптуу деп, ал жер ошо кооптуу деп табылган жерлер, эми мындай айтканда түйүү, балыр, баткак, анан биздин мына каналдар эми тез агуучу каналдар. Буларга айтып түшүндүрсөк дагы жаш балдар эми көзөмөлсүз калып, ата-энелерине чейин айтып атабыз, ошо эс алуучу жайларга барып, ошо көзөмөлсүз балдарды, жаш балдарды калтырбаңыздар. Азыр мына жайкы эс алууда күн жылыганда эми балдар ошо сууга көп түшө башташат экен. Ошого көзөмөлгө алса жакшы болот эле ошо тараптан. Рейд төрткүл суу сактагычынын жээгинде дауланды. Комиссия мүчөлөрү эс алып жүргөн жарандар менен жолугушуп, балдарды көзөмөлсүз калтырбоо, кооптуу жерлерге сүзбөө жана коопсуздук эрежелерин так сактоо боюнча эскертүүлөрдү беришти. Ата-энелерге балдардын өмүрү үчүн жоопкерчилик биринчи кезекте өздөрүнө жүктөөлөрү белгиленип, өзгөчө суу жээктеринде көзөмөлдү күчөтүү сунушталды. Жылың эле түшүп кетти. Жок, өзү быйыл келип айттыңар, макул дедик, келбейбиз дедик. Болду эми. жок, бул жерде өзүм негизи Баткен шаардык иштер бөлүмүнөн алып милициялык мектептен Садиров Абдыгапар. Атайын Баткен шаардык иштер, Баткен шаарынын мэриясынын буйругу чыккан, жашиттиктер өспүрүмдөрдүн сууга чөгүүнүн кырсыктарын алдын алуу боюнча. Атайын сизге бул өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкери түшүндүргөн болсо, жалпы бул мэриянын кызматкери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атайын рейдтик иш-чара болуп атат. Муну туура түшүнөсүздөр деген үмүттөбүз. Туура түшүндүм. Эми биз айтып коебуз. Айттыңар, түшүндүк, бардыгы. Зачем эми? Майлам камераңа тартып алдым, мен өзүм телефонго тартып. Жок, бул эми фотоотчет Сурадыңарбы? бүгүн биздин ошол рейдке чыкканыбыздын максаты Баткен шаарынын аймагында жаш жете элек өспүрүмдөрдүн арасындагы кырсыктардын алдын алуу болуп эсептелет. Билесиздер, өзүңүздөр белгилүү болгондой, азыр күн ысып, жай мезгили сууга түшүү сезону болуп атат. Ошон үчүн албай сууга түшкөнгө болбой турган көлмөлөргө жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Бул түшүндүрүү иштеринин негизи бул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому бар атайын. Ошол токтомду аткарууга алып Баткен шаар мэриясы буйрук кабыл алып 6 майында. Ошонун негизинде мына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Расмий маалыматтарга ылайык, үстүбүздөгү жылдын башынан бери Баткен облусунда сууга чөгүү боюнча 5 кырсык катталган. Тиешелүү кызмат өкүлдөрү жарандарды коопсуздук эрежелерин сактоого, балдарды көзөмөлсүз калтырбоого жана уруксат берилбеген жерлерде сууга түшпөөгө чакырат. Сууга байланышкан кырсыктардын алдын алуу багытындагы иштер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен шаардык бөлүмү тарабынан да үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Кызматкерлер шаар аймагындагы каналдарда, көлмөлөрдө, суу сактагычтарда жана жарандар көп эс алган жайларда байма-бай рейд уюштуруп жатышат. Рейд учурунда эс алуучуларга өзгөчө ата-энелерге балдарды көзөмөлсүз калтырбоо, уруксаат берилбеген жерлерде сууга түшпөө жана суу жээгинде коопсуздук эрежелерин так сактоо боюнча кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Көң теңсиңби? Ал жерде табличканы көрдүңөрбү? Сууга түшкөнгө мүмкүн эмес деген, Сууга түшпөгүлө жигиттер. Ал жерге барсаңар, бассейн бар. Бассейнде куткаруучусу бар. Ата-энеңер билеби бери келгениңер? Ата-энеңер өзү кое бердиби? Ол каналга түшкөнгө мүмкүн эмес, билесиңер да. Чети тайылчак. Тайып жыгылсаң башың тиет. Жаныңда шерең болбосо куткарган киши жок. Агып кетесиңер. Ошон үчүн, мен карай, атың ким сенин? Нурислам. Нурислам, берге башка түшпөгүлө, макулбу? Түшүнүктүүбү жигиттер? Табличканы бекерден илбедик. Сүйлөштүкпү? Путуңар кесилиши мүмкүн. Табличка менен жүрөсүңөр. Уже мал немен да сууда жаман болуп калыптыр. Берке бардыгың. Ким атың сен? Ажыбек. Жубай эле келе бер, бас. Мен ошончо жуунуу ушуну бас келе. Келип баткак жерге сууга түшүпсүңөр. Бул жер не билесиңерби?
эмне суу сактагыч берге сууга түшкөнгө болбойт. Жылда кишилер чөгүп кетет, бүт жаш балдар чөгүп кетет, билесиңер да. Но каналды билесиң, а? Билем. Кандай агат? Тез агат, а? Кооптуу, жаш балдар жуунганы болбойт, а? Өткөндө биз айтып кеттик эле. Дагы эле сууга жуунуп отуруңар да, булдун түйү ылайыкка, баткак, а? Бул жерге жуунганы болбойт. Оно жерге табличка илип койгон. Сууга түшүүгө мүмкүн эмес деп. Бул жер кооптуу деп. Кара үшүп да калыпсың. Сууга түшпөгүлө, макулбу? Шериктериңе да айт, а? Мындан кийин бул жерге жуунганга болбойт экен, жуунбайт экенбиз, сууга агып кетет экенбиз, кооптуу экен деп айтып. Макулбу? Мындан кийин жуунба, а? Бар, үйгө бар. Кара үшүп калыпсың. Таштаба, Кайга таштап коесуң? Таштаба, бар. Суу жээгиндеги коопсуздук ар бир жарандын жоопкерчилиги. Балдарды көзөмөлсүз калтырбоо, уруксаат берилбеген жерлерде сууга түшпөө жана коопсуздук эрежелерин так сактоо менен көптөгөн кырсыктардын алдын алууга болот. Эсиңизде болсун, коопсуздук сактыктан башталат. Кийинки эфирден кайрадан жолукканча.